Бул видеодо адамдын анатомиясы өз деятельностун, кызматын өзгөрткөндүгү жөнүндө кыскача айта кетмекчимин. Адамзат көп жылдык эволюциялык жолдорду басып өтүп, 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилип, мээдеги бош жаткан кара куш мээси ишке түштү. Бул убакка чейин адамдын акылы өсүп отуруп, заманбап технологияларды ойлоп чыгарды. Эми адамдын мээси жердик нерсеге иштебей, кара куш мээси ишке түшүп, аң сезими дагы бир өсүү этап жолун басат. Кара куш мээ ишке түшкөндө адамдын жаратуучулугу иштейт. Сверхспособный деген сыяктуу болот. 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилгендиктен, эки дүйнө биригип, жерде ааламдык жашоо башталгандыктан, бул адамдын анатомиясы корпусу дагы ааламдын кызматын, периште арбайдын кызматын аткарып калыш керек. Анткени адамдын анатомиясы ааламды дагы, жерди дагы тейлеп калат. Мурун адамдын денеси аялдын, эркектин кызматын аткарып келген болсо, эми гени сөök жетилгендиктен анатомия өз деятельностун, кызматын өзгөртүп, энергия өткөргүчтүн кызматын аткарып калат. Ошол себептен адамдын ички органдары дагы функциясын өзгөртүп, чыныгы кызматка өтөт. Мисалы, өпкө дем алуу функциясын аткарып келген болсо, эми адамдын өпкөсү абаны боеп тазалай алат. Анткени абада энергия бар, жан бар, арбай периште жаны. Воздух духов возит дегендей. Өпкө аркылуу адам ошол энергияны өзүнө жайгаштырып, денесин энергия өткөргүчкө айландыра алат. Же эки бүйрөк канды тазалоо же фильтр функциясын аткарса, эми эки дүйнөгө мээрим төгүү кызматын аткарып калат. Адамдын башы, мээси болсо, жаратуучулукту иштетип, жаратуучу боекторду бөлүп чыгара алат. Ушул сыяктуу башка органдар дагы өз кызматын өзгөртөт. Бул жөнүндө кийинки видеолордо кененирээк маалымат бере алам. Адамдын анатомиясы жөнүндө ааламдык илимде көп маалыматтар берилген. Ошон үчүн анатомия илими 21-кылымда улуу илим, высшая наука деп табылып, анатомия астрологиянын кызматын аткарат. Анатомия илими бул 21-кылымдын закону. Анткени бул кылымда ар бир адам инопланетян деңгээлиге жетет. Бул дегени адамдын психологиясы өсүп отуруп, бөтөн аң сезимге, высший разумга жетип, денеси энергия өткөргүч проводко өтүп, нур денеге айланып, өлбөстүккө өтө алат. Мисалы, адам 3 нерседен турат: кан, жан жана тан. Тан бул дене турпат, корпус же анатомия. Кан айлануу болбосо, дене жашай албайт. Же болбосо адам өлгөндө жан чыгат. Орусча айтканда душа покидает тело. Жан болгон үчүн дене кыймылда болот. Жан чыкканда дене кыймылсыз калат. 21-кылымда адамды энергия арбай периште жаны кийгенде же денесине жайгашканда, энергия менен тан, бул дене биригип, айырмасыз болот. Клеткаларда химиялык реакциялар жүрөт дагы, организмде тазалануу, нурдануу, жашаруу процесстери жүрөт. Эгер адам психологиясын өстүрүп, денесин таза сактап калса, ал энергия, жан, денеде түбөлүп жашай алат. Ошондо өлбөстүк келип чыгат. Эгер адам эски психологиясында жашай берсе, ал жайгашкан энергия денени күйгүзөт. Денеден уулуу заттар бөлүнүп чыгат. Ички аппараттар иштен чыгат дагы, адам айыкпас ооруларга чалдыгат. Ошон үчүн анатомия илимин өздөштүрүү үчүн сөзсүз психология жана астрология илими зарыл болот. Бул кылымда анатомия илими аркылуу дүйнөдө адамзатта биригүү болот. Анткени ар бир адамдын гени сөөгү жетилгендиктен анатомиясы өз деятельностун, кызматын өзгөртүп, башка кызматка өтөт.